Мирзахматов Зафар Беловодск айылынын тургуну. Ал 1993-жылдары Тажикстандын Жергетал районунан көчүп келген. Учурда бул каарманыбыз сантехника жаатында эмгектенип, ошол эле учурда күнөскана куруп, жашылча жер жемиштерди өстүрүп келет. Күнөсканага заманбап жабдыктарды пайдаланган эмес, үстү клёнка менен тосулуп, жылуулатуучу түтүкчөлөрдү өзгөчө ыкма менен орноткон. Кадимки аттын көңү менен чөп чаарды аралаштырып, ичинен 80 метр түтүкчө орноткон. Бул ыкмада кадимкидей жылуулук бөлүнүп, эгилген эгинге талаптагыдай температурада суу өтөт. Мирзахматов Зафар бул ыкманы интернеттен эле көрүп, жүзөгө ашырган. Европа өлкөлөрүндө да дал ушундай ыкма менен күнөсканаларга жылуулук алышат. Бул жерде тиги аттын көңү менен огороддогу болгон чөптү аралаштырып, ушундай неме жасаган. Жанагы орусча эмне деп коет эле? Компостировать эткенбиз да. Анан бул жер өзү жылуу болот ичи. Анан бул өзүнүн өзү жылыйбы? Жылыйт. Анын ичинде 80 метр шланга жатат. Могул жердин астында топлипол ушундай келип, ушул көңүн ичи менен өткөндө суунун температурасы өскөрөт. Бул өзү ысыйт да. 60 градус, 50 градус ысып 3 ай ушундай ысып тургандыктан себебинен могул топлипол жылыйт. Себеби агурсуй эккенибизде тиги почванын ичине жылытыш керек болуп атат да. Азыр күндөр суук да. Анан ушуну бир практиковать этип кылып көрдүм. Жакшы, мына температура азыр могу жерде мына көрсөтүп атат, 15 градус ысык. Бул ыкманы канча убакыттан бери колдонуп атасыз? Муну 1-2 жыл эле попробовать этип көрдүм. Бизде Кыргызстанда ушул ыкманы көп колдонушабы? Жок, мен андайды көрбөдүм. Мен в основном интернеттен Европа мамлекетинде көп колдонот экен. Малдын негизи, малдын көңү, анан в основном аттын көңү жакшы экен да, ал чөп чар менен аралаштырып, суудан сээп демдеп койсоңуз, ал 4 айга чейин жылыйт. Анан ошол жылуулук жанагы ичиндеги жанагы биздин 80 метр шлангадагы сууду ысытып, анан бизге могу жерге грядкаларга берип атпайбы? Анан ошол мындайча айтканда, бекер неме да. Мирзахматов Зафар пиязды арзан кезинде дүңүнөн сатып алып, аны кыш мезгилинде өстүрүп пайда табат. Тагыраагы 1 килограмм пияздан көгүн өстүрүп 70 сомдун тегерегинде сатат. Кардарлары өзүнүн айылдаштары эле. Астында, почвасында bir 5 сантиметр аттын көңү бар. Үстүнө топурак. Анан мына көрүң, тамырлары мындай чоң-чоң. Мондай 1, 2, 3, 4 мондай көп чыгат да мындан. Анан кээ бир сорттор бар, жалгыз эле чыгат. Ал F1 голландскийлер ошондой, анан местный манас деген сорт бар. Бул ушундай жакшы чыгат. Бул астыңкы катмарына эмне үчүн аттын көңүн салдыңыз? Биринчиден ал жылуу. Өзүдөн өзү жанагы немеге кирип жылуу кармайт. Анан экинчиден ал как удобрение да жакшы. Өзүнүн өзү мен бул жерге эч кандай удобрение колдонбой. Ал топурак 5 сантиметр, астында 5 сантиметр аттын көңү бар. Анан мына тамырларын көрдүңүзбү? Мына кандай булар мындай жакшы кээ бирини ушундай бир мына мондай көрүң мына. Сууга бир сере тазалап. Бул уже бир байлам болдубу? Жок, бул жерде 3 байлам. 3-4 кило болду. Азыр муздак сууга, обязательно муздак сууга бир жууп, анан байлап эме кылса, ал свежий болуп турат да. Сайдырахман Шарипов, кызматташуу кийүүчү коомдук бирикмеси.